Өзгөн районунда канча профтех училищалар бар бүгүнкү күндө? Бул жагынан карасак, менде Өзгөн району боюнча азыр сизге айта албайт экенмин, бирок бул Жалал Абад облусу боюнча профилицейлердин саны. Жок, мен сизге Жалал Абад областын аткан жокмун эми. Сиз Жалал Абад областына карайбы Өзгөн району? Жалал Абад Баткен областына карайт. Баткен областына карайбы Өзгөн району? Сиз министрдин орун басары кайсы район, кайсы областка караганын билбейсизби? Жок, айым жөн эле Михайловский эле чаташып алдым элечи. Жок, анда бир Жалал Абад дейсиз, бир Баткен дейсиз. Өзгөн район бул Кыргызстан боюнча эң чоң райондордун бири, бул белгилүү район. Кайсы областка караганын билбейсиз. Сиз айтсаңыз, мен айтайын дегеним негизи жерин айтайынчы. Мына 38-чи эмени табыңызчы анда, профтех училищаны. Номер 38 менен 62-ни табыңыз, Өзгөн районуна караштуу. Сиз айтмакчы Баткен областында Өзгөн району. Ош областына карайт Өзгөн району. Или кондиционер иштетип атышабы бар, аппараттан сураш керек экен, ушу эмне кылып атасың? Эми ушул маалымат боюнча уруксат берсе, ошо 38 листей боюнча мында толук баардык маалымат менен бербейм, жазып турумда. 38 менен 62 эки профтех училища бар. Өзгөн районунда Кызыл Октябрь айыл өкмөтү менен Кара Ала айыл өкмөтүнүн. Ошол жерде 38-чи профтех училища бүгүнкү күндө иштебей турат. Анын тагдыры эмне болуп атат? Ал жерде бардык условиясы менен бар, окуу жай, жатаканасы менен. Бирок ал иштебей турат. Ошонун жанында мектепте нормадан бир канча эсе өйдө окуучулар батпай атат. Биз бул тууралуу сунуш кылганбыз. Же аны иштеткиле, училище кыласыңарбы, техникум кыласыңарбы, же мектепке өткөрүп бергиле. Ошол жака бөлүп окутсун окуучуларды, жогорку класстарды деп. Ушул боюнча мага тез аранын ичинде кагаз жүзүндө бир маалымат бериңизчи.